Assalamu alaikum urmatlı bir tuğanlar, urmatlı Kırgızstanlıklar. Mamleketin önügüsü üçün bardığız hareket kılışımız gerek. Ayrıkça biz hem gördük. Çoğları, sayasatçılarımız ne kılalatken. Biz kıymıldamay sayın Allah reşteke kılalgıda emez. Nabarot sayasatçılar bizden üyrensün. Ben buna Abdullah Taşiyev degen jigitti Facebook'tan ile bilem de. WhatsApp'ны gruppalardan bilem. Şulabdan energiçni katlı hareket kılıp atat eken da. Şul jigitти koldoylu tuğandarım. Kayakta kalbagan dep jardamdарды bereylik. Azыр эми любой идеялар жакшы, кандай гана жакшы идея болбосун акчасыз ол орундалбайт экен да. Бирок мамлекеттик структура акча бер десе ого бербейт окшойм. Ошо биз өзүбүз берели туғандарым. Мына мен атым Кубаныч, фамилиям Кантөрөев, шаарда турам. Эч кандай бак өстүрө турган менин жерим жок. Бирок ошончо дагы ушул идеяны колдоп, bir 10.000 сом берейин. Элдин баары эле жеп атат. Крайним случае ошо Абдулла Ташиев жеп кетсин. Бирок мен ишенем ол бала, ал жебейт. Ушундай энергичный бала экен. Единственный ошо тезирээк ачыш керек. Счетту тезирээк ачып, бүт кыргыздар колдойлучу 1000 сом каякта калбаган. 10.000 береле турган 10.000 бер, 100.000 береле турган 100.000 бер. Ушул бүтүндөй Кыргызстанда ошо бактарак менен обеспечение кылсак бул улуу иш болот. Мен ойлойм дагы бир ошондой жакшы жигиттер чыгат ошондо. Сөзсүз эле ана саясатчылар саясат менен заниматься эте берсин, чертовая матери. Биз дагы саясатчы болуп алдык, койчу черт кереги жок ошонун. Биз иш менен көрсөтөлү тугандарым. Бүтүндөй элестетип көрүңүз, Кыргызстандын бар жогу бак менен обеспечение болсо бул албетте көпкө созула турган процесс. Бирок эң сонун болот. Ушул идеяны колдойлу тугандарым. Ушул саясатты коелу. Мисалы мен өтө деле бай киши эмесмин, бирок азыр бир жагын ыйлап, бир жагын бир бала кылып деп ушундай кылайын. Сиздер да ошентиңиздер. Даже менин теңтуштарым бар, менен чоң кишилер бар. Мамлекет ушундай акыбалда пенсия албайлы деп, биз пенсия да албайбыз тугандар. Ошентсек да оңоло албай атышат, потому что бүт интриганы, халям-палям ошо бизди көрүп анан оңолушат. Биз оңолсок анан олор оңолот тугандарым. Атак дагы ойноп жүрө беришет. Давайте тугандарым, колдогула ошо Абдулла Ташиевди. Единственный Абдулла Ташиевге айтам, сен депутат болбока. Департаментте жок эле иштеген, макулбу? Анан кийин айласы жок сага келип кошулсундар. Алар сага келип кошулат ошо министр сельское хозяйствоңдагы депутаттарың да анан идеяны көтөрөт. Давай карапайым калкым. Биздики каякта калбады эле. Колдойлу ушул көздө. Анан ревизионный комиссиясы анан түзүлө берет. Бул бала честный менин оюмча, эч кандай эме коромжого учуратпайт биздин тыйындарды.